баягы замандын талабына ылайык силер баягы эски эле дагы эле микроскоп үйрөтүп атасыңар, а бизге баргандан кийин заново кайрадан биз үйрөтүп атабыз да. Окуу жайды жаңыдан бүткөн медицина кызматкерлери санариптик технологиялар менен иштөөдө аксайт. Бул тууралуу Жалал Абад медициналык колледжинде өткөн тегерек столдо айтылды. Ошондой эле алыскы райондордогу айрым багыттагы адистердин жетишпестиги баса белгиленди. Айтып өтүш керек, азыр ушул мына компьютер жагы жаңы бүтүп баргандар азыр эми баягы санариптешип, жылдан жылга өнүгүү болуп, электронный варианттарга өтүп атабыз. Ошого байланыштуу көп медайым фельдшерлерибиз компьютерди жакшы өздөштүрө албайт. Анан экинчиден баягы жаңы бүтүп барганда бир аз баягы укол, капельница ушул жактардан дагы кичине практика азыраак болгонго кичине аксап калышат. Ал эми тегерек столдо облус аймагында медицина тармагында жетишпеген адистердин жердигине карай бөлүштүрүү маселеси ортого коюлду. Аны менен бирге эле студенттерге сапаттуу билим берүү керектиги айтылып, санариптик сабаттуулукту жогорулатуу сунушталды. Анан эми бүгүнкү учурда азыркы мезгилде эң курч жетишпеген бул врачтар. Ал эми орто медициналык кызматкерлердин арасынан мындай санап өтө турган болсок, жана ооруларда алдын алуу санэпид, мамлекеттик санэпид көзөмөл борборлорунда фельдшерлик иш деп коебуз, же болбосо санитар фельдшер деп коебуз. Мына ошол кызматтагы эркек балдардын жетишпегендиги мына 2020-жылы бизде аябай көйгөй жасатты да. Жалал Абад медициналык колледжинде өткөрүлгөн тегерек столдун максаты окуу жайды бүткөн студенттерди жумуш орду менен камсыз кылуу. Ошондой эле бюджеттик негизде окуган студенттерди аймактык ооруканаларга бөлүштүрүү болуп саналат. Саламаттык сактоо системасындагы орто кесиптик медицина кызматкерлеринин орду деген темадагы тегерек столду өткөрүп атабыз. Бул өткөрүүнүн себеби бизге 331 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде бюджеттик орундарга, окуу жайларга кабыл алуунун планын аныктоо боюнча биз бүгүнкү тегерек столго бардык область боюнча медициналык мекеме ишканаларынын жетекчилерин чакырганбыз. Тегерек столдун максаты ушул Жалал Абад медициналык окуу жайындагы бюджеттик орундарга мекеме ишканаларынын жетекчилеринин талабы боюнча орундарды бекитүү. Жалал Абад медициналык окуу жайы 8 багытта адистерди даярдап чыгарат. Окуу жайда жалпысынан 1230 студент билим алса, анын 604-ü бюджеттик негизде окушат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.